Маңдайыбызда ТЭЦ. ТЭЦтин алдында Төкөлдөш району жайгашкан. Элде Төкөлдөштүн 4 кызы деген сөз бар. Төкөлдөштүн атагын чыгарган улуу инсандар кыргыз мамлекетибиздин кино, драма жана опера театрына өздөрүнүн өчпөс изин калтырышкан, өз өнөрлөрү менен элге кеңири таанылган Күмүшалиева Сабира, кыргыз эл артисткасы, кыргыз эл баатыры. Кийизбаева Сайра, эсир эл артисткасы, опера ырчысы. Күйүкова Даркүл, эсир эл артисткасы, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты. Кыдыкеева Бакен, эсир эл артисткасы, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты. Бүгүн Төкөлдөштүн 4 кызынын эң кичүүсү Бакен Кыдыкееваны эскеребиз. Пишпек шаарынын мурунку Аламедин районуна караштуу Төкөлдөш айылында 1923 жылы Кыдыке деген китеп окуганды билген, сабаттуу, маданияттуу адам кыздуу болот. Анын атын Бакен деп коюшат. Аманбаев Кыдыке деген мектепте мугалим болуп иштеген. Бакен дегенди ошонун атасынын колунан окуган. Бакен бала кезинде эле шайыр, эркек мүнөздүү болгон. Сайра Кийизбаева, Күмүшалиева Сабира, Даркүл Күйүкова элдик кыйналыш болгондо кадимгидей чыгып, ырдап, анан декламация айтып, элдин көңүлүн көтөрүп турган. Кыдыкенин үйүндө кыргыздын залкар комузчусу Карамолдо Орозов, таңшыган акын Калык Акиев, белгилүү эл шайырлары Шаршен, Куйручук жана алардын тууганы белгилүү төкмө акын Осмонкул Бөлөбалаев болушчу. Ушунчада катын чыкты өлкөгө, улустарын берген сыймык багындан, кубанышып кутту кайтып биз бүгүн, аял эркек артисттердин Абдан кичинекей кезим элдик акын Калык Акиев менин атамдын үйүнө келип калды. Жыйылган эл ушунчалык Калык Акиев келиптир деп атышат. Балалык мүнөз менен бир мындай жашап эле калган киши экен деп карадым. Бир убакта көзүм эле эмнегедир мындай жумулуп баратат. А бирок ошонун ичинде жүргөн сүймүн да, ушул киши токтотпосо экен деп көзүмдагы кишиден албай, акырын кетенчиктеп жүрүп отуруп чийге жетип, чийден экини мындай жулуп алып, эки бөлүп, анан тишиме мамынтып туруп көзүмө мынтип сайып койдум. Анан тиги киши айта берди. Себеби калган эл уктаган экен, ушунда таңга жуук саат 1-4 ушундай болуп калган экен да. Бир тейтпек боло калат, бир туруп тигинин атасы боло калат. Ушундай бир башка бир дүйнөгө киргендей бир укмуш ойдо калдым. Бир 1936 жылы жаш көрүүчүлөрдүн профессионалдуу театры курулат. Азыркы тил менен айтканда жаштар театры. Бул кабарды уккан Бакен биринчилерден болуп театрга барып, кароо сынактан өтүп, театрга актриса болуп кабыл алынат. Ошол жерде иштеп жүрүп, жаш артист Абды Мүсүралиев менен таанышып, экөө баш кошушат. Ушул Бакен жеңенин биринчи келин болуп түшкөн жери Торайгыл айылына биздин абабызга келген экен. Бир күнү кайнене, кайната, бир топ балдарыбыз болуп, боз үйдө чай ичип отурсак, кайненебиз апабыз айтып калды: балдарым, могу самоордун тарыхын билесиңерби? Бул самоор Бакендин атасынан алынып келген самоор. Анан ушу самоорду көргөн сайын ошо Куда менен Кудагыйым элестейт, Бакеним элестейт. Кандай адамдар эле, чиркин. Биз жайлоодо элек, анан эле бир күнү кайным кичинекей таптатнакай болгон кызды эшитип келди. Рас болбоду анда, бу татнакай кыз турбайбы, өзү көңүлдөнүп келдиби
Биз шатыратын түшүп эле койду союп, тойлоп эле жыргап жатып калдык. Келинге көшөгө тарттык, башына жоолук салдык, тыйпый отуруп калды. Бир убакта карасак келинибиз жок. Карасак бетте жайлоодо ушулардын арасында кыздар менен ойноп жүрөт талаада дейт. Келиниңер каякта? Анан ой келин ойноп кетиптир деп баарыбыз эле күлүп калдык дейт. Ушунчалык эрке. Күйөөсү да ушундай жакшы көрөт дейт. Аркасынан калбайт дейт. Ой бакен жыгыласың. Ой муну тоо дейт. Ой зоо дейт, муну учуп кетесиң, ой учуп өлөсүң. Бир убакта анан эле ойноп келип эле анан эле жатып калат экен да. Ой ичим ай, ой башым ай. Кадим эле ооруп аткан киши. Бир убакта карасак эшиктин астында дайыма ат байланып турат дейт. Атты минип алып учкан бойдон кетип баратат дейт. Балдар менен күрөшөт дейт, кыздар менен күрөшөт дейт, атты минип чаап кетет дейт. Бир убакта келип ооруп жатып калат дейт. Бу көрсө бу куураган бала ошондо эле туубаса артис экен да көрсө. Бул кандайдыр өзүндөгү бир күч ошону токтото албай, ары чуркатып, бери чуркатып, миң алакеттен өткөрүп атыптыр да. Ошондуктан бакен жеңебиз анан күйөөсүн ээрчитип алып, анан театрга кетишти дейт. Анан иштеп калгандан кийин ошол жактан анан күйөөсүн армияга алып кетет экен. Бакен жеңе калат экен ал жерде иштеп. Анан өзүнүн баягы милдетин аткарып келгенден кийин агасы алып отуруп айтыптыр. Эй, иним, мына ааламат болуп согуш болуп атат. Элдин баары согушка кетти. Келген элдин баары чолок мунжу болуп келип атат. Өлгөнү өлүп атат бала. Мына айылда эч ким жок калды. Сен эми жанагы маскара поздой болгон оюнуңду токтот. Сен баргындагы Бакенге барып, Бакенди эчтип алып кел. Айылга эле келип оокат кылалы дейт экен. Анан Бишкекке баргандан кийин анан Бакенге барып кезигип, айылга мени менен кетесиңби дейт экен. Анан ойлонуп туруп анан айтат экен. Мен сени менен кенедейим деп баш кошком. Сени аябай жакшы көрөм, аябай сүйөм. Бирок сенден да артык өзүмдүн жумушумду сүйөм. Мен өмүрүм өткөнчө, өмүрүмдүн аягына чыкканча, канатым талганча ушул театрда иштейм. Мен өлсөм, ушу менин сөөгүм театрдан чыксабы деп ойлойм. бир 1944 жылы Кыргыз СССР министрлер советинин алдындагы искусство иштери боюнча башкармасы Бакен Кыдыкееваны Фрунзедеги Республикалык Кыргыз драма театрына которуп, ошол кездеги жаңыдан коюуга даярдалып жаткан Касмалы Жантөшевдин Курманбек аттуу драмасындагы Айганыштын ролун ойнотууну чечишет. Кезим үчүн ысык канына коем. Мендин кызык шакта бүгүн айылга көнүңүз. Жок ат кирип келди. Атыңызды бериңиз. Каңборун калайман салса, кыз келиндер должорып алса, жигиттер бүт кылып, кыздар башына кара салса, жер жүзү канга толуп, иттер улуп калса, биз үчүн намыс дейт. Ишектен туылып, итке теленген балам. Унутпай жүргүн, сага деген батамды эсиңе салам. Аумин. Балекет башыңдан кетпесин, этегиң солорсуңа жетпесин. Сокуңду минип, көкпөлөңдү камчыланып, ичериңе тамак таппай куураган сөөгүгө бергин. Ушул жылдары Кыргыз театрынын атак даңкын бүткүл союзга жеткирген Муратбек Рыскулов, Бакен Кыдыкеева, Ашыралы Боталиев, Дарыкүл Күйүкова, Насыр Кытаев сыяктуу артисттер өсүп чыккан. Бакен Кыдыкееванын эскерүүсүнөн. Ошол жылдары Тянь-Шань, Ысык көл тарапта мен ашпаган ашуу, мен кечпеген кечүү калбаган сыйт. Бороондуу күндөрдө куржунубузду ийнибизге артып, тоо сууларын жөө кечип, ат минип, араба менен узак жол тарткан күндөрүбүз көп болгон.
приехала в Москву. И вот в театре Вахтангова в Москве, на Старом Арбате, она играла Катерину. И я увидела большую актрису, умную, глубокую, своеобразную. Я увидела актрису, которую я теперь могу сказать, любимую мою актрису. Почему возвращаемся к личности Бакен Эджи, многих потрясающих актеров, режиссеров, потому что они оставили след, потому что они заняли свою нишу в духовной обители человечества. Трудно. Знаю, трудно. Настоящим людям всегда трудно. Что, улетел сокол? Верю. Верю я ему. Родная. Иди, дочка, с ним. Я благословляю вас. Идите. Прощай. Пора. Осторожно, бестолочь. Старшая жена называется. Так и не научилась мужу голову брить. А теперь уходи. Вот еще новости. Может быть, я ослышалась? Отдавать босикам, оборванцам такие богатые и ценные подарки? Побойся Бога. Emine? Menin korozum. Korozumdu ölüğün göreyim. Oy, emmi için arak veresin. Ölüp gideyim, men bergen yoksun arak. Başka vergen araktan ömrümü ağa vermesin mi? Koysun arak içpey kara jerge girip gete. Getem. Kayaka. Zeynep'e. Kalda korozum benim. Hava korozum beni. Oşo katınga mı? Oşo kızga. Koy eli kanandı görüp jübireyim senin. Getpey жүрдүң беле. Что здесь происходит? Что же это получается, Хадичапа? Стрелять Юлдашева! Приказано стрелять по эскадрону! Я не вас спрашиваю. Что здесь происходит? Я выполняю решение правительства. Вот приказ Совнаркома Турк-Республики. Подпись самого Агеева. Ты Агеева не порочь. Здесь сказано обезоружить эскадрон, а не уничтожить. Ты пытался обезоружить. Стойте! Остановитесь! Что вы делаете? Сын мой! Мальчик мой! Как жить без тебя? Как жить без тебя? Как я буду без тебя жить? Я помню, когда Бакен Эджи была утверждена на роль Толгонай, и я пришел на первую съемочную день, и на площадку съемочную, и мне нужно было сказать актерам слова. И я заробел, увидев Бакен Кылыкеевну. Всегда буду ей признателен, когда вдруг она отозвала меня в сторонку и сказала: сынок, ты режиссер, ты не робей, ты мне указывай, ты мне диктуй, а я буду играть, я буду выполнять твои указания, ты не робей. Она мне развязала руки. Я вот такое отношение мудрого мастера к дебютанту никогда не забуду.
Албетте тагылган ролдун үстүндө ойлонушуң керек. Ким жазды, эмне жөнүндө жазып атат. Убакыт кайсы эле, учур ошондо кандай мезгил эле. Мына ушулардын баары менен таанышууга туура келет. Сен менин апамды өлтүрүп, менин өмүрүмдү күрөш кооптуң. Мен сени, мен бычак менен... Кептим, чынын айтсам, 25 эмес, 5 же 10 киши да көптүк кылат. Андан экеселеп көп. Кызматчы, сиз үчүн бизде даяр турат. Матовтун сөзүнөн. Бакен Кыдыкеева менин замандашым. Биздин доорубуздун кыйынчылыгын дагы, кубанычын дагы өлкөбүз менен чогуу көргөнбүз. Бакен кайталангыс талант. Ошондуктан бир гана өзүнүн жан дүйнөсүнө ылайык роль жазууга жазуучу катары менин чоң милдетим бар. Театрда же кинода болсун. Ушу энелердин образы мен үчүн өзгөчө дагы ардактуу да. Мен энең Готонь. Кечирип кой, апа. Бирок азыр ушундай коркунуч согуш жүрүп жаткан кезде Мен айыптуу эмесмин. Эч бирен айыптуу эмес. Биз энелер эч качан согушуңду каалабайбыз. Мен колумда калган жалгыз баламды жибербейм. Эмне үчүн? Шунчалык өзгөрүп кеттиңер. Эмне үчүн ушундай турмушка дуушар болдуңар дейм да. Театр мен үчүн ыйык. Анткени адамдын ой тилегиндеги сонун нерселерди кайра адамга тартуулоо деген бактыга жетүү чоң сыймык. Бакен Кыдыкеева бүт өмүрүн, бүт жанын, бүт күчүн, бүт кубатын ушул кыргыз театр өнөрүнө жаштайынан арнап ушул күнгө чейин. Бакен Кыдыкеева весь жар души, всю энергию, всю свою жизнь посвятила киргизскому театру. Несомненно, такая преданность искусству, призванию – это незаурядное явление. Это счастье для актрисы и счастье для народа, у которого есть такие таланты. Экинчи жагынан бул абдан сейрек учурай турган окуя. Биз таланттарды сыйлайбыз, кадырлайбыз деп айтабыз. Мына ошол сыйлай турган, кадырлай турган таланттын бири Бакен Кыдыкеева. Азыр дагы, ушул күндө дагы кыргыз театрынын эң бир белдүү, ишенимдүү жана ушул чыныгы Алла Таала берген таланты бар башында. Мына ушундай бир сыймыктана турган кишибиз Бакен